Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Санжыра программасын кезекте санын көрүп жатасыздар. Ушул жерден айтып коеюн деген сөзүм, бул Санжыра негизинен бизде уламыш деп айтылат. Уламыштын ичинде калыпта чындык бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бирок ушул Санжыранын ичинде тарых бетине кирбеген, бирок эмгеги кыргыз элинде кезегинде чоң болгон адамдар унут болуп калган уламыш катары. Мына бүгүн ушул Санжыранын ичинен иликтеп, жиликтеп, ушу белгилүү баатырлар, чыныгы тарыхый баатырлар экенин тактап отурабыз. Ошонун бири Кытай урусунун ичинен чыккан белгилүү Каработо баатыр, же болбосо Каработо би деп айтылат. Сөз бүгүн ушул Кытай урусунун ичиндеги Байтике тукумунун кыйрасынын кочкорунун баласы Каработо би жөнүндө болмокчу. Бул тарыхый инсан. Ал үчүн далилдеш үчүн биз ушул жерге ушу Каработо бийди иликтеп, жиликтеп жүргөн кишилерди чакырдык эле. Мына мен тааныштырып коеюн дегенде, жанымда отурган аксакалыбыз Керимбеков Акылбек, математика илимдеринин доктору, профессор. Акылбек аксакал математик, профессор болсо дагы ушу элим жерим, ушу кыргыз жаштары ушул баатырдын эмгегин бис экен дегенде мына Гилейген китеп чыгарды. Бул элдин арасына тарап, баягы эскиле эле жетип калды. Көп жылдан бери жазылган китеп. Мына Чаргын молдо деп да, бул дагы белгилүү киши болгон. Мынанын урпактары жаныбызда отурат. Тарыхый инсан экенин көрсөтүп жатат да. Бул дагы китеп чыккан. Анан кийин биздин эле жазуучулар ушуну Кытай архивинен, орус архивинен тап, Каработо бийдин бар экенин, Каработо би Кытай элинин, Кытай урусунун баягы би болгонун далилдеп чыгышкан да. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыз, ошол Каработо хан жананын Кытай урусу деген китеби чыккан. Экинчи Темиркулов Асан Андашевич, бул тарых изденүүчү, Санжыра иликтөөчү деп айтабыз. Анан мынакей өзүңүз көрүп жатасыздар, Чаргын молдонун урпагы Чаргынов Касым Каработо бийдин урпагы болуп истейт. Мынакей урпактар отурат. Биз бүгүн ушул бирде Каработо хан дейбиз, аганда жооп берели. Эми үчүн жанагы келип келдер айтпайбы, Каработо хан болгон эмес да депчи. Биз ошого урматтуу замандаш азыр жооп берелет биякачы. Эми үчүн ал ошентип аталган. Негизинен бул Каработо баатыр, Каработо би деп айтылган. Кийин Каработо хан деп калышканда, биз ошол суроону сизге, Асан аксага, сизге берсек, Каработо би деп аталат. Бул ким? Кайсы урдан чыккан? Кайсы жылдар? Урматтуу телекөрүүчүлөр, калдайган калың элим кыргызым, бүгүнкү шарапаттуу күндө өзүбүздүн Кытай урпактарынан чыккан Каработо атабыздын тарыхынан кеп коскогон отурабыз. Эми айта келсек, бул биздин Кыргызда айта келген бир ушундай бир санжыргалуу сөз бар. Жет атасын билбеген жетесче кул болор дейт. Биз ушу Каработо атабыздын түпкү теги Байтике атабыздан баштагым келет. Ушу Байтике атабыз жөнүндө ушу биздин элде ушундай бир оозек айтылып калган Санжыра бар да. Байтике 22-ге чыгып үйлөнө турган болуп калат. Ошондо мына Саруудун бир кызына куда түшүп, Тооке атасы алып барып үйлөндүрүп, 9 ай өтүп, аялынын толугу келип, бала төрөлүп, баланын атын 40 чыгарып 40 күндөн кийин коебуз деп, 40 күн өткөндө баланы 40 кашык сууга жуундуруп, баягы Байтикенин баласын 7 кемпир 40 кашык суу менен жуундуруп атканда, боз үйдүн сыртынан Дубананын ак урган үнү угулуп калат. Ошондо Дубана ак уруп келип, анан кийин баягы ой Дубананын байбедин келди, үйгө киргиз келе дейт. Анан баягы экинчи үйгө киргизип өргөөгө. Ошондо Дубананын айткан жери бар экен да. Мен дейт, кайыптан уктум, кайыптан билдим. Ушул бала курсакка бүтүп 3 айлык болгон кезде кайыптан кабар келди. Күркүрөөдүн боюнда бир бала төрөлөт. Сен барып атын коесуң деп мен кайыптан кабар алып 6 айлык жолду басып келдим дейт Дубана. Ушул баланын атын мен коймокмун дейт да. Баланын атын койгондо дейт, бул баланын аты дейт, мен теңирден алып тең деп айтам. Төгүлүп, күндөй болуп төгүлүп турсун деп төгөр кылам. Ушу теңир менен күндү кошуп тең төгөр коем дейт. Анан биздин баа айтылышта төң төгөр аталып кетти. Эми дейт, бул баланын дейт,
келечектеги урпактарынан дүниеге белгилүү адамзаты жаралат, аны учур көрсөтөр. Бирок бүгүнкү менин аяным менен 6 айлык жолду жөө басып мына аманаттап келип тапшырдым, баланын аты тең төгөрү болсун деп, ошол жерден дуана бата кылып, баланын атын коет. Ошо менен эртеси дуана менен жолго чыгам дейт. Ой дуана аке, Байбедин аке, кайка баратасыз дегенде, мен Меккеге баратам дейт. Меккеге баратканым дейт, жаратканымдын алдында дейт. Бул мусулман анан теңир болуп бири-бирине каршылашып турат. Ушул экөөнүн бир жаратканга бириктирип, экөөнүн ушул мисалы бирин күндөй көрсөк, бирин айдай көрүп, ушу бири-бирине тогоштурганы баратам дейт. Бул ынтымакка чакырып, бу теңирди мусулман жаман көрбөй, мусулманды теңир жаман көрбөсүн деп баратам деп, баягы дуана ошо күнү түнөп калат. Эртеси дуана кетер аякта Тоуке Аксакал Байтикенин атасы айтат. Ой, Байбедин аке, сизди биздин балдар узатып койсун, астыңызга ат мингизейик, тамак ашыңызды салып берейик, тон жабайык дегенде жок. Мага эчтекеңердин кереги жок. Мага 7 нан Байбедин берсеңер болду дейт. Мен башка эчтеке албайм силер. Атта минбейм, не кылбайм. 6 ай жөө келгем, дагы да жөө кетем деп. Дуана кеткенден кийин бир чай кайнамдан кийин артынан атчанды жиберет. Бир ат жетелет. Бой, дуананы ону ашуудан ашырып койгулачы деп. Атчан тууру ашууга чейин барып, дуананы таппай калат. Бу кайыптан бүткөн киши да. Эми мен айта турган негизги оюм, дуана 1 жылдан кийин кайтып келе жатып, кайра баягы Тоукенин үйүнө конгондо, ошондо айтат. Бул балаңар жалгыз болбойт, жанына жан жолдош болот. Ошол баланын атын Кыйра койгула. Кыйра эмес, Кыйра. Кыйырды билген, кыйырды көргөн, ушундай көрөгөн, ушундай эл үчүн ушундай бир жакшы кызмат кыла турган бала туулат. Ушу төңтөгөрүңөрдүн артынан деп. Мына ошол дуананын айтканы келип, мынакей төңтөгөрдөн биздин улуу атабыз Чыңгыз чыгып атат. Кыйра атабыздан болсо мынакей Караото атабыздын даңкы мынакей бүтүн Кыргызга белгилүү болуп атат. Эми Караото атабыздын биз баягы ала койду бөлө кырккан жүнгө жарыбайт дейт. Караотонун бир туушкан агасы Байтөбөт деген болгон. Бу Байтөбөт деген атабыз, ушу кишини биз көп эскербей сәл каталык кетирип аткандайбыз. Байтөбөт атанын көрөгөндүгү, Байтөбөт атабыздын ушунчалык билгичтиги, келечекти биле билгендигин ушундан билебиз. Өзүнө энчиленген хан дөөлөтүн инисине берип атпайбы. Эми ушул кишинин ушунчалык пейилинин кеңдиги, ушунчалык бир күндөй бир тегиз болгондугун ушудан билебиз. Мынакей менин оң канатымда ошол Байтөбөт атабыздын урпагы отурат. Мынакей сол канатымда кадимки даңктуу хан атабыз Караото атабыздын урпагы отурат. Урматтуу замандаштар, биздин айтып коюш керек. Бул Аксакалдагы ортодон эле баштады. Кытай уруусунун баягы Тоокенин Байтике Буудай Богожу деген баласы болгон. Ошо Байтикеден Тоңтөгөр Кыйра төрөлөт. Биз бүгүн ушу Кыйра жөнүндө сөз кылып атабыз да. Кыйранын айтсаңыз эми жана Кочкор, анан Каработого келебиз да. Кыйра жөнүндө айтылды. Бул Кочкор жөнүндө айтсаң, бул кантип үйлөнүп, кандай болуп Каработо төрөлүп атат? Эми Кыйра атабыз жөнүндө айтып кетти. А киши заманынын белгилүү кишилердин бири болгон, баатырдык жагынан, эл журтка болгон тиги мамилеси жагынан элдин оозуна алынып, мына ошол эмгеги үчүн, ошол жакшы адам экендиги үчүн аты ушу кезге чейин, ушул убакка чейин эл арасында өчпөй келатат. Элдин аты, мисалы үчүн Кытай уруусу 2 тамга деп 2-ге бөлүнсө, ошонун жогору тамга Кытайында Кыйра төңтөгөр болуп, ушул кезге чейин ат өчпөй келатат. Ошол эле сыяктуу анын балдарынын дагы бул адамзаттын, биздин уруунун өсүп өнүгүшүнө кошкон салымдары өтө чоң. Кыйранын 4 баласы болгон: Алак, Чоок, Назаралы, Кочкор. Кичүүсү Кочкорбу? Кичүүсү Кочкор. Мен улуу немесин жашы боюнча айтып келатам.
Эми тарыхка бул жагынан тарыхка кичине айта кетсек, бул Чооктун Болдуке деген аялы болгон экен. Бул киши жөнүндө дагы айтпай кетишке болбойт. Ал киши өзүнүн аты ушул кезге чейин өчпөй келе жаткандыгына караганда, ошол заманында ошол элдин оозуна алынган, баскан турганы менен, сүйлөгөн сөзү менен, жиберген тарбиясы менен эл оозуна алынган инсандардын жакшы аялдардын бири болгон. Жакшылыгы мындан билиңизчи, Назаралы деген кайнысын Тоголок баш деп тергеч экен. Ошол кишинен ошол бир эле айтылган сөзүнөн ошол Назаралдын укум тукуму ушул кезге чейин Тоголок баш болуп айтылып келатат. Андан кийинки Назаралдан кийинки баласы Кочкор. Кочкор дагы убагында абдан мыкты жигиттердин бири болгон. Атасы баатыр болсо, балдары жаман болмок беле. Кочкор дагы ошол убагында теги жакшы баатыр адамдардын бири болуп, бир четинен баатырдыгы болсо, экинчи жагынан ал кишиде касиет болгон. Мына жаратылышты туура түшүнүү, ага туура мамиле кылуу сыяктуу көбүрөөк көңүл бурса керек. Мына биздин ошол ата бабаларыбыз басып өткөн жердин Көксай айылынын жогору жагында азыркы убакытка чейин Кочкор ата деген мазар бар. Мына ошол мазарда биздин ата бабаларыбыз, биздин чоң атабыздын аталары ошол жерди ыйык мазар катары карап, эч кимди жолотпой дегендей тияк биягын карап, буздуртпай сактап келишкен. Азыр ал жерде мынакей биздин туугандарыбыздан бири мечит салдырып, Руслан Казакбаев мечит салдырып, ал жерде мынакей жакшы иштер болуп атат. Ал эми Кочкордун ошондой касиеттүүлүгүн айта турган болсок, андан төрөлгөн мына Каработонун урпактары болгон Чаргын атабызды айтып кетсек болот. Ал киши убагында ушунда молдолугу абдан күчтүү болуп, Ташкенттен билим алып, ал кишинин ал киши жөнүндө эл арасында аңыз кептер абдан көп. Ошо Кочкордун урпактары тиги жанагындай касиеттүүлүгү жагынан, адамгерчилиги жагынан оозго алына турган көп иштерди жасаган. Эми Кочкордун тиги үйлөнүп калганына токтоло кетейин. Жанагы Болдуке апабыз жөнүндө айтпадыкпы? Болдукенин күйөөсү Чоок эки балалуу болгондон кийин, Чекир Төлөбай деген балалуу болгондон кийин Чоок кайтыш болуп кетет. Дагы эми эл арасында жана кадыр барктуу келинин эч кимге ыра көрбөгөн, кайнагасы дагы, кайнысы дагы бүлө кылып алышка аракет кылып калат. Анан тиги Болдукенин баамында бул эгерде жөн койсок, бул бир туугандардын ортосунда чабыш чыгып кете тургандай деп, анан өзүнүн абыс нажындары менен, майыл аксакалдар менен кеңешип, баягы Чооктун ашы суусу бүткөндөн кийин эле Кочкорго никах кыйдыртып коет. Энисине тымызын эле тигилерге билдирбей. Кочкор ал кишиден бир топ жашыраак экен. Кичүү. Болдукем жеңеси болуп калат да, жеңесин алып атат да. Анан Кочкор менен Болдукенин никесинен эки бала төрөлөт, Ормото, Алатоо деген. Алардан азыркы учурда өзүнчө чоң уруктар болуп калды. Кесек кара сарбашкалар тарайт. Андан кийин эстүүлүгү мындан көрбөйбүзбү тиги Болдукенин? Эми мен төрөттөн калып калдым, Кочкор. Сага жашыраак жаш аял алып берейин деп өзү демилге көтөрүп, анан кийин кыз издеп калышат го. Ал убакта эми мындай шартты карап көрсөк, ошол убактагы тарыхый шартты карап көрсөк, калмактардын абдан күчөп турган мезгил экен ошол мезгилде. Калмактар күчөп тияктан казакка кол салып, бер жактан кыргыздардын тынчын алып, андан кийин тиги кытайларга чейин кол салып турган мезгил экен. Анан бул убакта ошол Кашкарда дама Чыңгызхандардын урпактары болгон жана Моголстан деген мамлекет болгон. Ал ошол кезде батыш Моголстан, чыгыш Моголстан деп бөлүнүп турган. Ошол чыгыш Моголстанды Абдаллах-хан деген киши башкарган экен. Бул 1638-жылы бийликке келип, 1670-жылы бийликти өткөрүп берген киши.
Абдал Аккан. Кайман аты ким? Анан эми кыргыздар эми өздөрүнчө ат коюп Аккан деп коюшкан. Ал ошо Аккан киши ошол шарттагы, ошол убактагы кырдаалга байланыштуу жана калмактардын басымы күчөп турган учур мезгилде достук мамилелерди күтүшкө аргасыз болгон. Кыргыз менен болгон мамилесин мен эмеден карап көрдүм. Бизде жакшы тарыхчылардын бири Анвар Мукеев деген тарыхчы бар. Мына ошонун кыргызда Тянсан жана Теңир тоолук кыргыздар жана Энисейлик кыргыздар деген китеби жөнүндө ошол жерде бир топ маалыматтар берилген. Мына ошондо ошол жерден карап көрсөк, ол Аккан ошо кыргыздар менен кээде чабыша кетип, кайта дос боло калып, ушундай мамиледе болуп турган экен, өзүнүн бир башкарган мезгилинде. Ошондой жакшы мезгилдердин биринде ошол биздин Кыйра атабыз менен мамилеси болгон окшойт. Анан Кыйранын баласы Кочкорго кызын берип атпайбы? Эми азыркы мезгилде ал апабыздын аты жөнүндө биз билбейбиз. Бирок жана эл арасында айтылып калган кайталап айтып атабыз. Мына ошол Аккандын кызынан Кочкордон 2 уул төрөлөт. Улуусу Байтөбөт. Байтөбөттүн дагы мындай Байтөбөт болуп аталып калышы дагы көп сөздөр айтылат. Баягы балдар кичине токтобой анан кийин ырымдап коюлган ат дейт. Ошол жанагы Байдөөт деп коюлганы. Анан а киши бир топ андан кийин Капар төрөлөт. Капар деген биз азыркы айтып аткан Каработо деген баатыр атабыз жөнүндө сөз болуп атат. Эми Каработонун Каработо болуп калышынын дагы негизи себептери аны эл койгон аты. А киши жөнүндө дагы аңыз кептер көп айтылат. 40 күнгө чейин көз ачылбай жаткан деп айтылат. Дагы башка ырым-жырымдар жөнүндө көп айтылат. Анан эң негизги көрсөткүчү көзүндө нур болгон киши болгон ал. Анан көзү ботонун көзүндөй жайнап турган. Анан ошол убактан өзү да чыйрак бала болуп, баскан турганда чыйрак, ошол эл оозун алына баштаган кезде ошо жанагындай ылакка коюлуп калса керек, Каработо деп. Ошол мындай көзүнүн нуру бар, тиктегени жөн калча эмес экен. Каработонун жылаан, жаш кезинде жылаан өлтүргөнү бир аңыз барбы? Эми мен азыр Санжырада тактык жок да, талаш нерсе көп. Акем бөлөк вариантын айтты. Мен уккан, ошо Сиял атаман уккам, Аппаз акемен уккан вариант боюнча тиги Болдуке Шатанын кызы, анан ал алак тиет, улуусу алак. Анан чоокко тийгизи келбейт. Анан кайненесине шарт коет. Эми бул тарыхты жалаң Санжыраны айтканда аталардын эрдигин айтабыз, анан апалардын эрдигин көп айтпайт экенбиз да. Анан ошо Аппаз акемдер ошо келсе келин, Болдугустай келин келсе экен деп отурчу да. Себеби Болдугуз апабыздын мыктылыгы эме кайнысына айтат, чооктон коркот, чоокундай өктөмүрөк болгон экен. Анан айтат, эми акеңдин аш суун берейик, анан кийин никеге турайык деген коет да. Анан кийин аш суу берилген күнү кайненесине шарт коет экен. Эме кайнене, же мага никени Кочкорго кыясыз, Кочкоруңуз коюу, мага эме үстөмдүк кылбайт, жөндүү. Мен тигиден чочуп турам. Молдон алдырыңыз, болбосо мен кетем дейт шарт коет. Анан кайненеси да келинин кетиргизи келбей, молдон алдырып, түндөнү аш берилген күнү түндөнүккө кыйгызып коет экен да. Анан тиги алактын малынын кичүүсү кайтарып жүргөн да Кочкор. Анан эртең менен эле чоок сүйүнүп, тиги буйрусам жеңемди мен алам го деп келсе, мал чыкпай тур дейт. Анан кийин ошодон болбой калган экен, анда нике кыйылып калган экен да, ошонтон эме болуп калат да. Анан жанагы жаш кездеги төрөлгөнү жөнүндө ушунчалык эми ата тегин эч ким тандабайт. Бул Кудайдын бергени, та. Анан Теңирге тобо, Кудайга тобо, анан сизге рахмат, бүгүн биздин ата тегибизди коскоп, ошо атабыз даңктуу болгон экен, ошон үчүн берге чогулуп сөз болуп атат. Анан бул төрөлгөндө эле ар бир адам бир өзүнүн бир жышаналуу белгиси менен төрөлөт го, жөн адам болбойт го көп эле. Анан бул ошо атабыз, Капар атабыз төрөлгөндө эле ошо мына жышанар болуп көзү жана от нурлуу болгону, анан беринде меңи бар мындай жабык төрөлүп атат. Бирок 40 көзүн ачпаптыр. Анан көп эле эмелерге апасы да жөн эмес көрсөтпөптүр да, кое тур, 40 күнөн кийин көрөсүң мындай деп. Анан кийин ошо кичинекей кезинде бир
жоқтап жатқан кезінде, отырып қалған кезінде бір жылан кіріп келген емеш та. Анан ошоны коркпой жыланды мутуп койгон емеш. Кара, анан ошодон да каралуу күчтүү болуп ошо эмесинде неме болот да. Кийин анан 14-16 жашка келет. Анан ошондо мен укканым чогуу ата иште калганда. Анан тиги эмеге бозодо бозо кылып отурган кезде кара атада чакырып келет экен да, жанагы акелерин, чогуу акелерин, башкаларын. Анан бирок иште калып калганда таңдырай. Менен төрөлмөк деген ой калды да. Анан бирок кое тур сөздү бөлбө деп туруп калат экен да, ошону тоңуп кетет экен. Кийин ошону атабыз өзү айтчу экен да, ошондо үйшүп калдым аябай. Бирок ошондо чогуу атамды жаман көрүп койдум эле. Кийин анан ошол эмелер чооктордо ошо Акбоз Бесоев ушундай бир нерсе кылып жүрүшкөн, ошодон сөз калган. Жакшы чыкса, жакшын 40-тан ашпасын, жаманың узак жашасын деп. Анан бир кат союп кетип, чырымсырап ушундай бир эмелерди уюштургандарын уккам. Анан азыр Кудайга шүгүр, алактан деле, чооктон деле укум-тукум таркап жакшы эле. Бу Кара Отонун, Байтөбөт атабыздын тегин адамдар эмес экендигине мен теек кылып такталган тарых дүйнөсүн айткым келет да. Анткени Санжара менен салыштырып көргөндө күмөндүү маселелер болуп калат. Тарыхты эч ким күмөнгө чыгара албайт да. Муну Кытай Эл Республикасынан алынган ушундай бир тастыкталган тарыхты алганым бар. Кимдери кызыгып суроо сала турган болсо мен көрсөтүүгө дайыммын да. Ошол тарыхта айтылат. Бул Тагай бийдин убактысына туура келет. Как раз биздин ногу Байтик атабыз ошо Тагай бий менен замандаш болгондугу экен. Анткени Тагай бийдин бир айткан жери бар. Эй деп өзүнүн жакындарын чогултуп, мына таласта согуш жүрүп атыр. Тиги Махмуд-хан таласты бийлейм деп чапканда ошол тиги Байтикке 6000 аскер жыйнап чакмактын белинен. Ошо жерден тосуп согуш жүрүп атыр, мен 2000 аскер жибердим деген жери бар. Ошондо Козор бийди башчы кылып, 2000 аскерге башчы кылып, кадимки Козор бий ошону жиберет. Эми ушул жерден мен ушул тарыхтын бир тастыктаган жери ошо биздин Байтик атабыз, Буудай атабыз, Бөгөйжү атабыз, Бөгөйжү жашыраак болгону менен тигилердин айтор ат кошчусу болуп жандарында жүрөт. Себеп дегенде ал кезде агалар энесин ошентип эриштип жүрүп жаштайынан так шалындырып таптаганда. Ошол согушта Жетикентке жеткизе кууп көрсө, бул Махмуд-хан өзү жоочунун баласы, Шейбани Чагатайдын баласы, бир туушкан балдар да Чыңгыстын урпактары. Баягы кураган куу дүнүйө талашып, Шейбаниге кол салып 30 000 аскер менен, 45 000 аскер менен, Шейбани 30 000 аскер менен тосуп мекен коргоочу талкалап Акмат-ханды, тиге Махмуд-ханды экөө бир тууган кармып алып, кайта бош кой берет. Ошондо Акмат-хан ушунчалык намыскөй киши экен, намысынан бир айдан кийин өлүп калат да. Махмуд-хан өзү мындайса алып көрөк киши болсо керек. Ой, согушта жеңилүү бар, мен таласты чабам деп ошондо аттанган жер ошодон башталган экен да. Мына ушунда Жетикентке жеткире кууп, желкесин үзүп, ошондо бир жарыбаган бир аскер менен качып киргенде, биздин Байтик атабыздын айткан сөзү ушул эл оозунда көп айтылат да. Барчындарым токтогула дейт, Жетикентке кирбей туруп. Биз мекен коргоочубуз. Биз баскынчы эмеспиз. Биз бунун шаарын басып кирбейбиз. Биз мекен коргоочубуз. Мекенибиздин чегинен алыс кууп салдыкпы? Болду. Биз баскынчы эмеспиз деген сөзү бар. Жана дагы будан кийинки сөзү. Менин барчындарым 3 күн ушул жерге өргүйбүз. Муногу душмандан калган өгүз арабаларга муногу майыттердин баарын душман же болбосо өзүбүз деп бөлбөгүлө, душмандын да өлүгүн аруулап көңгүлө деген жери бар да. Себеп дегенде буларда жараткандын пендеси, буларда жазык жок. Теге кол башчынын буйругунан коркуп келген деп ушуларды да
душмандардын өлүгүндө ак кепиндеп көмдүргөнү бул ошо биздин кара атабыздын түпкү тегинде ушундай бир дээр бар экенди кеп болуп атат да. Эми карабайсыздарбы? 14.000 согуш өткөн дүйнө жүзүндө деп айтылат. Бир да согушта, бир да полководец ошондой сөздү айтпаптыр да. Душмандын өлүгүн арулап көмгүлө деп. Мына бул сөз биздин Кыргызстан чыгып атат. Анткени Кыргызстан түпкүлүгү ушунчалык терең, Ала тоодой бийик, Аккан дарыяда тунук, ааламдын ажары болгон асыл адамдардын тукумунан мына Байтөбөт атабыз менен Каработ атабыз кийинки муун болуп келип атпайбы? Мен ушуну айткым келип атат да. Жакшы. Акылбас аға, мына биз Каработого келбедикпи? Каработонун кандай төрөлгөнү бир гана суроо баштасаңыз. Каработо сиздердин иликтүү өңүр боюнча канчанчы жыл төрөлгөн? Эми Каработ атабыз 110го чыгып кайтыш болгон деп элесин. Кайсы жылы? Бул ошо 1770 жылдарга жакын болсо керек да. Анткени 1764 жылы бул тарыхта жазылып турат. Теги Каработ атабызга казактардын султаны Абдулфейз кол салган. 64 жылы. 64 жылы. 1765 жылы Абылай хан келип тийишкен. Кишет тийишип, ошо теги туугандарынан а кезде Каработ атабыз 110дорго жакындап калган теги неме киши экен. Көп каршылык көрсөтпөсө керек. Аны ошол туугандарынан, бийлердин, тегил балдарынан бир 9 кишини немеге барымта калып кеткен деген сөз бар да. Сизге суроо да. Биз жанагы Аккандын кызынан Байдөбөт деги Каработо төрөлдү деп атпайбызбы? Каработо төрөлдү. Каработо эми ошол кезекте биз баягы акырында баягы Каработо өзүнүн жашынан тың чыгып, баягы эл үчүн, жер үчүн деп Төгүрөк Кыргыздын төгүрөктүн 4 бурчунда жаш кезинде ошол эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп, баягы кыргыз элин сактап душмандардан бошотподубу? Ошонун башка уруулардын биринде эле Каработодагы Кытай урусунан чыккан Каработо Баатыр ошо өзүнүн атагы чыккан. Ошон үчүн муну Каработо Баатыр келмейинче жүрүш болбосун. Каработо Баатыр келгенден кийин бир баягы калыстык сөзгө Каработо катышсын деген жери бар да. Менин билишимче. Ошондо айткан. Ошо Каработону ошо жаш болсо да ошо сыйлашкан. Каработо калыс сөзүн айтсынчы бул жерде мындай болуп атат деп баягы курултайда чогултканда баягы баатырлык кезинде келген да. Эми билесиз, баягы 1635-жылдан баштап калмактар кол салып кирди. Каработо Баатыр болжол менен 1658-1660 жыл төрөлгөн деп айтып атабыз. 55-60 жылдардын ортосу. Демек ушул калмактын доорунда баягы кыйын учурда төрөлгөн киши да. Бул ошондо баягы азат тозоктун баарын башынан көрүп, баягы башы кылычтын мизинде жүрүп, ошого карабастан дагы ошол таластанбы кайсы жерде болбосун душман келсе аралашып жүргөн кишилердин бири да. Ошо Каработо Баатыр. Мына ошол Каработо Баатырды кийинчерээк биз эмне үчүн суроо берип атпайбы? Каработо хан болгон эмес да деп. Сиз ушуга токтолуп кетсеңиз, мына суроо бар. Эмне үчүн биз Каработо хан деп айтып атабыз? Туура суроо берип атасыз. Теги жана башында айтпадыкпы? Бул жана Кыйра менен Аккан дос болуп, ал теги кызын Кочкорго алып берип, анан ошондон 2 бала төрөлдү деп. Анан Аккан Абдалла Аккан 1638 жылдан 1670 жылга чейин башкарып, анын башкаруу процессинде ошо кыргыздын бийлерин өзүнө жакындатып, кээде алыстатып, ошо жакшы мамиледе болгон экен да. Андан кийин ошол теги бийликтен кетер маалында ал убакта эми аябай теги хан деген хандык тактысы деген болот, мураскор деген болот. Аны ошо кетеринде айтып кетсе керек. Хан тактысына мураскорлордун жөнүндө сөз болгондо ошол тетиякта биздин дагы теги жээндер бар эле, ошолордон бирөөнү кошуп койгула деп. Мураскорлукка кошуп койгон. Мураскорлукка сунуштаганда, сунуштап кеткенде. Анан эми бул ал немеге жетет, биздин элге жетет. Теги улуулук жолу менен Байтөбөткө берилиш керек болчу. Анан Байтөбөт өзүнчө бир керемет киши экен да. Токтоолук жагынан, акыл эси жагынан
гуманизм деп коебуз азыркы жагынан. Анан тиги кара отонун немесин карап көрүп, өзүнө боюнча дагы бир эмеси бар экен. Тиги баягы кыргыз элин канча кылымдардан бери, миңдеген жылдан бери сактап келаткан бир жакшы касиет бар да кыргыз элинде. Бул кечиримдүүлүк. Жана жогоруда айтылып кетти, душманына дагы керек болсо аягына чейин жамандык кылган эмес. Ошондой бир окуялардан күндөрдүн биринде бир окуя болуп кетет. Бир жөнөкөй чабыштарда бир колго түшкөн бала болуп калат, кичинекей. Анан ошо баланы тиги Байтөбөт атабыз сактап калат да. Кой бул балага тийбей эле, керек болсо бул мен бала кылып алайын дегендей боорду келик кылып, эми кыргызда андай учурлар абдан көп болгон, жана тондуу бала, эли кемизген бала деп ошондой балдарды топтоп, анан кийин бул жерде чоң сыра неме жатат да, мындай тарбия жатат да. Адам санына кыянаттык кылбастан, адам санын көбөйтүштүн амалы бирин-бирине каршы койбостон достуктун үрөнүн себүү деген сыяктуу чоң тиги неме ойлор жатат да. Мына ошону туткан киши ошо биринчи жасаган кадам ошол болуптур, жана балага арачы болуп калат. Анан экинчи жасаган немеси жанагындай сунуш түшүп атпайбы? Тиги хан тактысына мураскор деп. Ошондон баш тартып койгон да. Мен бийликтин камчысын чаппай эле коеюнчу, мынакей кара ото ылайык келип турат, баскан турганы, жасаган иштери боюнча деп туруп ыйгарып койгон экен да. Анан ошондон улам анан кийин баягы эл арасында ал убакта эми өзүңүз түшүнөсүз, элдин деми жанагындай хан тактысына мураскер деген сөз болгондой чоң сөз болгон. Анан уруу аксакалдары немелер дуу көтөрүп кеткен, мына биздин ханыбыз, кара ото ханыбыз, биздин ханыбыз деп, бул биздин уруу арасында гана сөз. Ал эми жалпы кыргызга кара ото мындай баягы ак боз бээни союп, ак кийизге көтөрүлүп хан болгон эмес. Урматтуу замандаштар, мына маган санжыра билген кишилер бир чети калыс сөзүңүздү айтсаңыз тынчтык койко. Кара ото болгон үчүн бирок хан болгон эмес да ал деген сөзүнө мына азыр жооп. Мына Кытай урусунун ичиндеги ак хандын кызынан төрөлгөн Байдөбөт менен Кара ото баатырды баягы өлөрүндө бул Байтөбөт баягы өзүнүн каршы болбойм дегеннен Кара отону баягы мураскорлукка кошуп койгондо, анан Кара ото ошол ак хандын ичиндеги балдардын арасында мураскорлукка кошулуп калгандагы жана Кара ото хан деген ошону. Чынында ал хан болгон эмес, бирок ошо мураскорлукка кошулуп калган. Ал жанагы эми бул жерде сөз болот. Бул чындыгында Кытай уруусунун бирден бир чоң бийи болгон киши. Мына азыр токтолобуз. Кийин ушул баягы көчмөн заманда калмактардын басырыгында бул бардык эл түштүккө качканда ошол жерде жанагы азыр сөз болот, кайсы жерде жашап, канча элди Кара ото өзү багып, өзү баягы коргоп турганда. Мына ушуга эми сөзгө келели. Айтсаңыз, бул Кара ото ошол түштүктө кайсы жерде турду? Түштүктө Аксыда Өлөн булак деген бир өрөөн бар, ошо Өлөн булакта болгон Кара ото. Эми Кара ото өзгө өзүм деп бөлгөн эмес, ушу таластын оң тарабын, таластын сол тарабын, же болбосо батыш чыгышын бирдейинен ала кеткен. Бардыгына жарлык берип, бардыгына ушундай бир кабар берип. Бул Кара отонун асылдуулугу, Кара отонун эл билгилиги эмнеден экен деп ой жүгүртө келсек, генеалогиялык жагынан алып карасак, бул хандын кызынын баласы болгондон кийин bir 70%га жакын канында хандын bir гени бар да. Мына ушул себепте bir чоң себеп болушу ыктымал да, хан деп аталышына. И ошол баягы хан дөөлөтүн тутунгандыгы ошончо элди таластын баш аягын. Ошол тиги Аксыдагы эл менен эл кылып, журт менен журт кылып, bir канча жыл ынтымак ырашкерликте жашап келгендиги ошол Кара отонун билгилиги. Же болбосо ошо Кара отонун келечектүү билгиликтүү экендигин Байтөбөт атабыздын байкагандыгы. Байтөбөт атабыз бекеринен жол берген жок окшойт. Себеп дегенде Кара отонун ошондой бир эл башкарып кетерине бир зор ишеним болду. Себеп дегенде Байтөбөт атабыз да
хандың қызынан төрөлүп атпайбы. А кишиде де хандың дөөлөтү бар канында. Көрдүңүз бе? Мына ушул баягы тектүү жердин теги ушундайда билинет экен да, көрдүңүз бе? Көпчүлүктүн ушунчалык бир көөнүн карап, көпчүлүктү аздырбай, тоздурбай, кайта аман эсен алып келгендиги таластын өрөөнүнө. Ушу да бир Кара Отонун бир чоң жеңиши, ушул жеңишке ийгер болушуна дагы да айта келсек, агасы Байтөбөттүн салымы зор. Жанагы Аглак айтып кетпедиби? Тиги барымта калып кеткен деп. Биринчи жылы да барымта калып кетет. Бирок кийинки жылы Чарык атам баштап алардан 5 барымта калат да. Ошол согушта Чарык атам 27-сине кайтыш болот. Мындай омал төкмөл дүйнө болгондо бирде алар үстөмдүк кылса, бирде бистикилер кылып. Анан бистикилер 500 кишини барымта калат. Анан ошондон кийин тиги Абылай келет. Анан Абылай ушу Абылай кайрадан 500 алып алыпсың дегенде эме болду дейт. Анан Абылай келет аттан кулап калат. Анан жана көстүн мааниси ошондо. Ал бу Кара Ототун жайчылык болгондо. Анан тиги аттан кулап калганда, мен өмүр аттан кулачу эмес элем. Түндө түшүмдө төбөм биякта карабай турду эле. Төбөм каяка багытташып согуш ачтым эле. Мен силердин сөзүңөргө кирип бияка тийишип алдым. Бу жерде ким бар дейт. Анан жанагы алып кетпедикпи балдарын, ошонун атасы бар дейт. Анан анан Кара Отону кийин Түркистанга апарып, сыйлап, мени эл шайлаган хан болсом, сиз теңирден мөөрүңүз бар киши турбайсызбы? Экинчи сизге тийишпейин деп анан Мировойго доогор келет да. Ошондо жанагы Абылай хан тиги Кара Отонун көзүн карайлабаган. Ооба да. Жок, ошо аттан кулайт да, өмүр аттан кулачу эмес экен. Анын өзү айтат аны. Туура, көзүндө нуру бар деп атпайсызбы? Көстүн Кара Отонун хан тукум экенин, бул да бекер киши эмес экенин баягы Санжарда айтылып жүрбөйбү? Урматтуу замандаштар, жанагы Абылфейз султанбы? Абдулфейз султан мунун жетиби бүт туугандарын кармап кеткен да. Кармап кеткен себеби ал деген баягы Кара Ботодон корккону да. Эгерде Кара Бото биякта согуш ачса, мен туугандарын өлтүрүп коем, жөн турсун деген мааниде бир гана Кара Ботонун тукумдарын алып кеткен деген сөз бар да. Бул да болсо баягы Кара Бото баатыр киши тынч отурсун. Биз бирибизге чабышпайлы деген сөз да. Мына Кара Ботону сыйлаганы. Анан азыр Касым сен да айтып атасың, бул мындай бир мен үчүн жаңылык болуп атат да. Бул дагычы көзүндө нуру бар, тик карачу эмес деп мындай. Жок, анысы эме болот да, жана өзүнүн Асан Үсен деген баласы болот. Ооба. Анан Үсөнү 25 жашта ошо дең туштар менен ат менен чабып келатып, эки жагынан эки баланы көтөрөт экен. Анан өзү, бул кандай баатыр, ат үстүнөн балдарды көтөрдү дегенде эмеси апасы өзүңдүн Үсөнүңдө десе, айланайын болбой калды, боз үй көтөргүлө дейт экен. Ошо күнү эле кеч 5-6 сааттан өтүп кетет. Асан эмес, Үсөн. Үсөн өтүп кетет. Ошондон каза болот да. Үсөндөн урпак калбай калган. Эми азыр айталы, урматтуу замандаштар, ал баягы Кара Ботонун балдары жөнүндө сөз болуп атат да. Биз азыр Кара Ботонун өзүнүн баатырлыгы, эрдиги жөнүндө айтпадыкпы? Эми биз буга токтололу. Мына сиз жана айтып кеттиңиз, мен айттым кайсы жерде турган түштүктө депчи. Актөбөдө атасыз. Актөбө менимче бул биякта силерде. Актөбө эмес, Өлөн булак. Өлөн булак. Актөбөгө ал жанагыдай 1200 түтүнүн бий болуп, баягы Кытай урусун көчүрүп келген. Актөбөдө. Мына ошол убакта дагы бул башка уруулардын бийлери менен тең атадай сүйлөшүп, курултайда баягы өзүнүн сөзүн айткан киши болгон. Айтсаңыз Акылбек Сакал, бул кайсы уруулардын бийлери менен мамиле куруп турган? Булардын эми тарыхый жагдайдан алып караганда калмактардын чапкындан биздин түштүк казактары, бул көлдүк, чүйдүк кыргыздар сүрүлгөн. Анан көлдүк жанагы белек башкарган бугурусу кетмен төбөгө чейин сүрүлүп барып, адам Сарбагыш Солто Сарбагышта Кисарга чейин сүрүлүп кеткен. Анан ошондо Маматкул би ошолорду тияктан кайта башын кошуп, кайта жактан жыйнап келе жатканда, анан жолдон Кара Отолор кошулуп, булар жана калмакка каршы топту түзгөндө башталыш ошол жактан башталган да. Мына ошондо көп айтсак болот, эми булардын досчулугу, таанышчылыгы ошол жактан башталган да. А киши Маматкул би менен жакшы болгон. Замандаш болду. Солтолордон Кошой би менен замандаш болгон. Ал эми кийин жанагы Кытай булактарында мындай деп жазылып жүрөт. Калмактарды бул жактан кубалап чыкканда, ошол кыргыз колунун башында Маматкул би турган.
Маматкул бий туруп, оң канатты Маматкул башкарган, сол канатты Каработо бий башкарган. Бул жагынан караганда бул экөөнүн ынтымагы абдан бекем болгон. Анан мүмкүн жана дагы айтылып жүрөт, тиги андан ары бала бакырасында дагы жана Куда сөөк тиги кыз алышып кыз беришкен жагдайлар да болушу ыктымал да. Урматтуу замандаштар, биз Каработо деп атпайбызбы? Каработонун чындыгында эле бий болуп, Кытай урусунда белгилүү орунда элеген кишилердин бири экенине бул Кытайдын келген элчи дагы өзүнө жазып калтырган да. Ошондо айтсаңыз, ошондо айтып атпайбы? Булардын чоңу Каработо экен, бирок карып калган учур экен деп айтканы бар да. Ошондо дагы бул Кытай элине тарыхында жазылып калган да. Эми биз айтып атабыз, бул Каработо өзү баатыр болду. Каработо эл жер үчүн Солто, Сарбагы ушу биргелешип ынтымакташып чабышып жүрүп жер бошоткон кишилердин бири болду. Бул өзү бир чети чекеле баатыр эмес, айкөлдөгү киши болгон. Мына билесиз, бул Маматкул барып Белекке барып ошо бир тарыныш болбодубу? Ошого бир кыска токтолуп кетсеңер. Жана айтпадыкпы, тиги Маматкул жана тияка кеткен кыргыздардын башын кошуп бириктирип берегөсдөй тиги жыйнап келе жатканда Кетмен төбөгө келет. Ал жерде Белек жашоолору жакшы турмушта жашап атышкан экен бугу. Анан бир отурушка Маматкул дагы чакырылат. Анан бул жерде Санжырада мындай да айтылат, тиги Кошой менен Маматкул тиги ар жактан келбедиби? Тиги Кисар тараптан. Анан Кошой дагы жанына жигит ээрчитип жүрчү экен. Ал тиги Белекке жакыныраак тууганчылык жай экен да. Ал Маматкул дагы жигит коштоп жүрөт. Анысы Белекке көп чагы бербейт экен да. Анан кийин бир отурушта ошо бозо ичип отурушкандабы тиги Маматкул келип калат экен. Капысынан келип калабы тигилер жороодо отурганда. Бул эми Санжырада айтылганда тиги Маматкул кирет, бир жерден орун алат. Четтен эле орун алат, четтен алат, эч ким көңүл бурбайт. Бозону тегеретип сунат экен, Маматкулду аттатып суна берет да. Анан бир убактан Белек капайыкка отур демен. Ой, Маматкул отурган турбай, ой бозо койгула дейт да. Анан бир аяк немени айтып туруп тиги бозону коюп тургандан кийин дем албас ичесиң дегендей кылат го. Анан тиги да байкап тургандан кийин баягы бозону көтөрүп ичип атканда ошол жаан чачынбы тиги Маматкулдун жанагы тебетейинен тамчы тама баштайт бозого. Анан Белек айтат: "Ой Маматкул, тиги тебетейди силкип коюп ичсең боло. Тебетейди силкип коюп ичсең боло" дейт. Унчукпастан аягына чейин тартып жиберет да, анан кийин чыгып баратканда айткан экен Белекке карап: "Тебетейди силкер кезде силкем" деп. Мына ушул сөздөн кийин бугу менен Сарбагыштын ортосунда, ошо Белек менен Маматкулдун ортосунда мындай кайым айтышуу сыяктуу бир туура эмес иштер болуп кетет. Бул бир жылга жакын созулат. Анан Кошой экөө сүйлөшөт Маматкулчу. Кошой айтат: "Бул Белек бизге тыңсынып атат, бу кандай барып сүйлөшпөйлү" дегенде, ошондой сөз чыкканда Кошой токтотуп коет. Кой, азыр эми тиги өзүбүз тияктан келсек, малдар арык турук, бир аз күтө туралы, акыл эсине келер деген сыяктуу. Ошентип арадан бир убакыт өтүп кетет. Андан кийин булар кол чогултуп анан кийин барышат. Эми алар жалаң көздөрү барбайт, баягы тияктан тиги келе жатканда урааны булардын кыргыз бир төбөдө бололу деген уран бар да. Алардын максаты кыргыздын колун чогултуп, баарын бир максатка бириктирип, анан калмакка каршы көтөрүш керек болчу. Анан ушундай жагдайда Белектин жанагындай туура эмес сөз сүйлөп аткандары тигилерге көп жага бербейт дагы. Анан Белек менен мындай сүйлөшө турган, такташа тургандай болуп калат. Кырдаалга жетип калат. Анан ошондой учурда баргандан кийин алардын арасында биздин Каработ атабыз да бар, ал дагы ошол жердин тургуну болуп атпайбы? Ошол аралашып баары жанагы келечектеги ой максаттарды бирге чечип атышпайбы? Анан ошол жерде балбанан Белекти куят карышып, анан Белек ал жерден сөзгө жыгылып, тигилер шарт коет. Биз кечириш үчүн мамындай деп ошол замандын шартына ылайыктуу шарт койгондо Белек эли, буг эли ошонун баарын аткарып берет. Анан ошондон кийин Маматкул кайрылып туруп айткан экен Белекке: "Мына мен
тиги тебетейди силкер кезде силкемдебедим эле анан тебетейин силккен дейт ошол жерде. Жакшы. Урматтуу замандаштар, ооба, Санжирада ушундай айтылат. Негизи бул Каработо жекеле Баатыр болбостон бул калыс адам болгон. Бул бардыгы Кошой, Маматкул, бардыгы Каработо, баягы Кытай урусу, жокерлер бираз белекке катуу таарыныч болгонда, баягы калмак доорунда чогуу жүрөлү десе калып калдың. Ансаз келгенси улуу аксакал, баягы ой аксакал тиги жок дегенде калып калган силкип тамамеңде силкип коюп ичсеңиз деп атпайбы, сиз деп атат аксакал деп. Бул деген белектен bir 30 жаш улуу. Ана ушундайды уят кылдың деп баягы белекке ачуусу менен барганда булар чындыгында эле катуу жазылайлы деген, баягы найза сайысып кылыч чабышалы, өчүн алалы деп барган. Бирок ошондо Каработо токтоткон жери бар, жана айткан жери бар. Кыргыз болуп туруп, эми бири-бирибизге чабышалыбы? Туура эмес сүйлөп, азабынан мына ушуну көрүп жатабыз. Ачууңарды токтоткула. Түшүндүңбү, белек? Түшүнсөң анда баягы конду төлөйсүң. Айткан Маматкулду таарынтканың үчүн деген тогуздап мал берген. Тогуздап мал бересиң деген ал айтат, макулмун дейт. Бизде күнөө деп чындыгында. Ошентип Каработо бул ортого түшүп айкөлдүк менен эки урусту чабышты токтоткон киши. Тарыхта калып калган. Булчу тарыхта калып калган. Анан жана Майтык биде айтып атпайбы кушудан? Ушу Майтык биде ортого кошулган. Анан ошон үчүн жанагы Кошой ыраазы болуп жанагы Жайыл Баатырга Тогузбайдын кызын берет. Жанагы Сары Калпак деп солтодо жүргөй, Байбото деп. Ошо Сары Калпак ошол Тогузбайдын кызынан төрөлгөн бала. Сүйканагдан Темирдин оğlu Черикчи Каработого тийген кыздын аты Аппак дейт. Адан Асан жөн төрөлүп, ушу менен анан жанагы бүткөн. Сен Каработо ортого түшүп, бир ачууну басып, эки элдин ынтымагын кармап калдың деп, анан жанагы көлдөгү кызды алгандан Асан Үсен төрөлөт. Ким? Касым. Чоң атаңар. Эми суроода Асан Үсен улусу, биякта 5 баласы бар да. Кимиси? Асан улусу. Ошол киши тияка коюлуп калышына себеп ошол Асан атабыз болот улусу. Ооба. Чарык чотондор кичүүсү. Эң кичүүсү эме Чарыкта. Чарыгым деп ошон үчүн. Чотон. Чотон чарык. Чотон чарык тиги эмеси, анан кийин Коондук деген Асандан тараган бала кийин жанагы төбөдөн элди чогултуп келген. Байтык атадан келип сурап. Ооба. Асан улусу да. Ооба. Касым, бу Каработо чоң атаган канча бала? 5 бала да. Биринчи аялынан Асан Үсен. Бу жана көлдөн алган. Көлдөн тиги белектин небереси. Анан кийинкиси Чотон Чарык. Анан Асан деген улуу баласы атасын байкап калып, атамдын белинде да бир урук бар экен деп, 100дөн ашканда Саяктын кызы Телегей дегенди алып берет. Ошодон Жолон. Туура. 4 эмес, 5 бала. 5 бала. Жолон. Мен жанагы Чотон деп атпайм. Жолон. 5 бала, 4 эмес. Туурабы? 5 бала. Жакшы. Эми бул Асан улусу да. Канча жашында каза болду? Эми атабызды 111де кайтыш болуп атат, 110го толук толгон дейт да. Анан ордосу ошол Кара-Буурада эле, Көксайда эле болгон. Анан атам өзү түш көрөт экен да, атабыз айтат экен: "Балдарым, мен каза болгондо мияга төбөгө жүктөгүлө өзү Желмаян төбөмүн жүрчү экен. Салмактуу киши болгон го, ат минчемиз экен. Желмаяныма жүктөгүлө, ошол Желмаянын барып чөккөн жерге мени койгула" деп. Анан ошол чөгүп эме Көксайдан чыгат, Кировкага келет, жанагы азыр Бужоный деген айыл бар, ошонун үстү жагына чөгөт экен. 35-40 километрди чарчайт. Анан ошол чөгөт экен. Анан бул ээн талага коёмбу деп Асан атабыз төөнү уруп, даже көзүн чыгара коюп деп айтат да, агызып, ошо кезде өмүр бою тиякта тиги Аксыда коюлчу эмес, Совет буланда аттуу баштууларды. Ошо жака апарам деп, ошо жака барып койгузган да. Көрсө анын ою, ошентип койсоңор кирлениңер чейин мистен болот деген экен. Анын мааниси улууңардан улам эгистирийт деген да. Эгистүү балдар болуп турат деген. Анан бирок тияка кой ата кере зат карлабай тияка коюп калды. Кийин бирок ошол Асан атабызга да аталар эмет түшчү экен. Сен эмне атамдын кересин аткарбай койдуң деп. Ошентсе Асан ата айтчу экен: "Ал, эми силер мен билген Санжираны билбейсиңер. Биз түгү Алайдан түйүс келгенбиз. Жана түмөнгө чейин тарыхты айтчу экен ал, ошо Уус түмөндө. Күркүрө деген сууга барып, түмөн ошо жерден суун ичсең алтын агат, урук тугумуң токпейил болот" деп.
Ошодан келгенбиз. Анан эми азыр аттуунун башчысы Совет Буланга кошулуп аткандан кийин ошол жака коем деп атам өзүнүн версиясын айтып экен да. Мен уккан версиясы боюнча кылдым депчи. То есть мен атам астында да мен атамдын акыркы сөзүн аткарбаган менен мен жанагын аткардым дейт экен да. Бул туура сөз. Ата жана айтып атпайбы? Төөгө жүктөп ал, анан Совет Буланга чейин апарып деп. Аны туура айтасың. Төө ортодо чөккөн. Атасы айткан чөккөн. Ошол жерден булак болуп, ал көрсө акаса мындай бир жайдын башчысы болоюн деген да, бир жайдын башы болот экен. Эми уже жай которуш мына Кыргызста өтө тур эмес. Кийин бизде бир уруулардын атын айтып эле коеюн, жай которгон. Жай которгондон кийин ошол уруу мындай жокчулукка дуушар болот экен, кыйналат экен. Көбөй албай ушундай болот. Анан ошон үчүн жай которуда мындай опурталдуу жумушта. Анан эме биз мына жана Жанболоттун сөөгүндө эле Кытайдан бияка келип атпайбы? Эме этин шылып коюп этин. То есть биз кыргыз болгону баягы кут сөөктө чогулат экен да. Баягы көңүлү агарып кетсин деп көңүлү агарган адамдын сөөгү чирибейт дейт. Анан ошол жерден булак чыгат дейт. Ушундай ишеним болгон. Жанагы байыркы элди көмүлгөн жердин баары эле мазар боло бербейт экен да. Мазар деп ошол жерде сөөктөр чогулат, анан ошол ачылат, фосфор күйөт, ошол жерге көп күндүн нуру түшөт. Анан ошол жерге барсаң, адам ааруланат, тазалат да, тилеги кабыл болот. Ошон үчүн ошол жер мазарга айланат. Анан бардык эле көрүштө мазар эмес да. Мен кошумчалап айтайын дегеним, бул кишинин сөзүнө тээк кылып айтам. Жана будун үйдүн үстүнө төө чөктү деп атпайбызбы? Мына ушул жер бекеринен эмес экен. Мына биздин Молдасандын сүйөгүн сарымсак татка ошол будун үйдүн үстүнө койдурбадыбы? Мына ушул жер тегин жер эмес, тектүү жер деп. Ошол негизи келгенде ошо Караото атабыздын сөөөгү артылган төөнүн чөккөн жерин булар билген. Ошон үчүн ошол жерге койдурган. Сарымсак татка Молдасан атабыздын мына төмөн тамганын эл билгиси, ушул бүтүн таласты мынагу чаткал бардыгын ушул киши билип бийлеген. Карабайсызбы, ошондо сарымсак татка бул төмөн тамгадагы биздин ошо Молдасан атабыздын сөөгүн ошол жака апарып койдурду. Койдурганда кийин өзү да керес калтырган экен. Мени да ушул кишинин жанына койгула, бер ушундай мазарлуу жер, тегин жер эмес деген сөзү. Бу кишинин сөзү менен айкашып атпай, көрдүңүзбү? Ошол төө бекер чөккөн жок. Ошол жерде бир олиялуу жер болгон. Эми кийин ошол многу Молдасандын урпактары ал кишинин сөөгүнө тийишкен жок да, топурагын алып келип, өздөрүнүн айылына, азыр Молдасан айылына топурагын төшөп, үстүнө күмбөз тургузушту. Жакшы. Эми бүгүнкү күндө ушу Караото атабыздын урпактары мисалы азыр 200дөн ашык түтүн. Бул Байтөбөт атабыздыкы да бир 100ге жакын түтүн. Бул киши айтып өттү. Бул Байтөбөт атабыз эртерээк кайтыш болуп, кичине урпактар ошол 100ге жакын түтүн болду, эки бир туушкан. Караотонку 200 түтүн болсо, мына урпактар азыр баары эле 405ге келип калды. Биз мурунку санжыранын баягы эсептелген санын сизге алып келип берген неме боюнча. А бүгүнкү күндө уже бир 500ге аяктап калды эки атанын балдары. Кудай куттуу кылсын, кубанычыбыз койнубузда. Жакшы. Сиз улап койсоңуз, Байтөбөттүн урпактары азыр кайда жашап атат? Байтөбөттүн урпактары негизинен ошо Күркүрөк аймагында. Таласта. Анан башка жактарга азыр жанагы биздин Кытай уруусу боюнча тиги жазуулар жүрүп атпайбы? Жанагы WhatsApp аркылуу тиги сураштырсак, азырынча чыга электе башка жерлерденчи. Башка жана төмөн тамгалардан чыгып атат, Эртенейден чыгып атат, Тоголок баштан чыгып атат, Ойнемеден чыгып атат, башкалардан чыгып атат. Вот биздикинен Байтөбөттөн чыкпай атат да, негизи. Эми Байтөбөттү жана башында айтып кеттик, касиеттүү киши болгон, урпактарынын арасынан дагы көп баатырлар чыккан, касиети бар кишилер чыккан. Ошолордун бири биздин Бардыбай акебиз. Бардыбай акебиз ада жаш эле кезинде кайтыш болуп кетти. Ал мына жанагы кыргыздар орус падышачылыгына кошулуп жанагы волостной болуштук башталган мезгилге туш келет да, ошол мезгилде. Жана Күркүрөөнүн боюнда жана азыр Аманбаева кыштагы турат, ал жер саз болчу. Анан ошол жерде казактардан тиги Акмолдо деген бийлик жүргүзүп, болуш деп коебузбу? Старший управа.
Аны ошол жерге бир жол кысына эме саздын жээгине талтарақ отургузган экен да. Элдер чакырып арыгын чаптырып коет. Анан баягы талды саяр күнгө элдер чогулганда эрте менен эл чогулат, күн шашка болот, Акмолдо чыкпайт. Биздин Бардыбай экөөбүз алты жандар жок экен, бир жактан келатып караса эл жыйылып турат дейт. Ой, эмне болду силерге? Ушундай бак тиккен атабыз. Анан эмне тикпей отурасың? Акмолдо чыкпай атат. Десе анан кийин эмеге кирип барып, анан Акмолдо Бардыбай экөөбүздү сыйлачу экен. Ой, Молдеке, бу эмне жыйнап алып күттүрүп коюп жатасыз десе. Ой, Бардыке чыгайын деп анан Бардыкени тиги Акмолдону жетелеп келген экен. Жетелеп келип не кылабыз дегенде чыбык сайабыз дегенде бир чыбыкты алып туруп Акмолдону карап туруп сайган экен. Молдеке, мына бул чыбыктын учу сеники, түбү меники деп биринчи чыбыкты сайган экен. Ошол жер азыр Кыргыздын жери. Мынакей тиги бул жашап жүргөн айылы. Ушул эл оозунда калып калган да. Анан дагы ушундай эрдиктери көп болгондуктан жанагы Акмолдонун немеси тарып, анан кийин бирөөлөргө неме кылып, кыянаттык кылып, жаштайынан эле тиги өлтүртүп койгон деген. Жок, бул жерде бир мындай өттүрүрөөк варианты бар да. Тигил Акмолдо уктап атат, күн шашка болуп калды. Элдин баары чыйылдаган ысыкка кабыла турган болгондо ак чатырда жатыры дейт Акмолдо. Кирип барып туруп май куйрукка тепкен экен. Эй, куураган куугазак, турбайсыңбы? Ушунча элди күттүрүп коюп деп, ушундай өткүр киши болгон да. Дегенде анан кийин ошол эле Бардыбайдын өзүнө эле эки туушканын мен силерге ушундай алтын күмүш дилде берем деп өлтүртөт Бардыбайды. Анан алар Бардыбайды өлтүрүп, анан келишип анан кийин, ой Акмолдо ханым, мына биз келдик алдыңа, биз өлтүрдүк дегенде өзүңдүн тууганыңды аябаган мен оңдурмак билең деп экөөнүн эки азоо байталдын куйругуна байлап айдатып өлтүргөн экен, экөөнүн бирдей. Барбы ушундай? Бар. Ошондой айтылат, эми жанагы жакын тууган эмес, мындай бир эки шат өткөн туугандар го. Эми өздөрүнүн уругунан да, өздөрүнүн уругунан. Мен мына сөз болуп калган касиеттүү дегенде кошумча айткым келип атат да. Себеби бул бардык эле Кыргызда бар. Жана жайчылык, олиячылык, касиеттүүлүк, үйүнө Кудайга жеткен адамдар бар да. Ушу Карабат атам ошо пенде катарда ошондой болгон го. Кийин ошо баласы Чаргын атам Ташкентте окуду, имам ошояктын эмеси болду, имам болду. Ошо киши да жаан жадырчы. Карабат атам да жаан каар жадырчы экен. Анан бул киши да ошо жана жингубар болгон, тиги эме Чаргын атабызды ошо жана жиндеп кеткендер таңып келсе да чечтирип коюп турса дем салып аяп кетишкен да. Анан эми бул бизде жайчылык, бул климатический оружие да. Бул табият менен таттуу мамиледе болуп, ошо адамдын үнү теңирге жетип, Кудайга жетип, анан жаан сурап, каар сурап ушинтип келген элбиз да. Жана Караотонун айтылбай кетти. Караотон туусу болгон. Убагында. Кара туусу болгон деп эл арасында айтылып калат. Ошол кара тууну алып чыгып жайганда дейт, мындай арышка алып жайганда аба ырайы бузулуп кетчү экен дейт. Караотонун кемери азыр Грознойдо бир үйдө сакталып турат. Барбы? Бар экен, кемери. Өткөндө бир жыл мурун ошол кишинин өзүнө бардым. Дарегин билейин дедим беле, чынбы десем чын деди. Мен таласка реставрацияга бердим, абдан эскирип, жошулуп бүтүп калыптыр деди. Ап келдим деди. Касым, акылбаса, бул Каработонун жайына барып күмбөз курдуңар го? Ооба. Биздин балдар тиги чарык тиги Касым айтып атпайбы, чарыктан чарык канатынан чыккан балдардан жана азыр депутат болуп жүрөт Ырыскелди Момбеков деген уулубуз бар. Көп жыл аракет болду. Биринчи ал жерде барып тиги эме Шеркул акен барып көрүп келген. Анан Шеркул акен мени апарды. Анан кийин Сейдакбар аке барып, анан Минкультурага рахмат, ошол жана корго экен да. Ошол жерден жер сурадык. Ал чечим чыкты бир жылдан кийин. Анан ашар болуп бардык урпагы ошо эме Рустан Казакбаев, Ырыскелди, башка баарыбыз ушуп ортодон чыгарып анан тиги күмбөз бүттү да. Мен сиздерге айтарым рахмат. Алыстан таластан келип, ошо Каработонун болгон алгылт иштерин айтып бердиңиздер. Тынчтык Калкович, сизге чоң рахмат айтуу менен Каработонун керезин угуп калдым эле, ошол белек болсун, өлбөс өчпөс. Ошо Каработон айтчу экен, 110 жылга ар эле адамга эле насип боло бербейт да. Байлык, бийликке байланбасаңар Кудай жаш берет дечү экен. Дагы бир жолу рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун.
Қасым Қаработы болып тиге атасына оқшап тұр ғой. Бардық жақсылық сіздерге. Саған рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжира программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.